Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра радиаллаху анхтан риwayat кылган хадисте күндөрдүн биринде сахабалар менен ушунда отуруп мындай суроо узатат. Атадруна манил муфлис. Муфлис ким экенин билесиңерби дейт. Муфлис деген сөз банкрот. Банкрот ким билесиңерби дейт. Эгерде бизден сураса бир ишкер катары не дейбиз? Ооба, сахабалардын айткан жообун айтабыз. Алар эмне деп айтышты? Ман ла дирхама лаху ва ла динар. Кимдир бирөө биздин арабызда динары, дирхамы жок калса, мындайча айтканда банкрот деп ошону билебиз. Банкрот колунан ошо байлыгын кетирген адам деп билебиз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүмдүн банкроту, чыныгы банкрот менин үммөтүмдүн кыяматтагысы дейт. Алар бул дүйнөдөн акыретке, түбөлүккө намаздары менен барат. Орозо, зекет, ажылык, дагы эмне деген соо иштер менен барат. Жетимдердин башын сылаган, билбейм, жол салган, көпүрө салган, мечит салган, больница, балким Аллах Таала менен өзүнүн ортосундагы кандай сонун чоң сырдуу ибадаттарды аткарган. Мына ошол ибадаттардын соопторунун жанында башка бирөөнү эмне кылган, акысына кирип келет дейт. Акысына кирип келет. Кандайча акысына? Балким материалдык же моралдык. Бирөөнү гыйбат кылып коюшу мүмкүн, бирөөнү ушактап коюшу мүмкүн. Акы. Мына ошондой акылар менен келет. Кыяматта ошол акылар менен кимдир бирөөнү кан төгүп келет дейт. Бирөөнү сөгүп келет дейт. Анан Аллах Таала тарабынан чакырып келет экен, ушул пенденин аласа бересеси барбы дегенден анан кийин турат экен. Соопторуну ошол адамдарга эмне кылып берет экен? Оодарып берет экен, тапшырат экен. Акыреттин акчасы доллар эмес, алтын эмес, ал акыреттин сооп эмнелери, акчасы сооп менен эсептелет экен. Мына ошондо күнөөлөрүнү жууп кеткенге сооптору жетпей калат экен баа пенденин. Мындайча айтканда акыларды төлөп калат экен. Аллах Таала адам эки пенденин ортосуна түшө албайт экен. Акы маселесиге ортого түшө албайт. Көрдүңүздөр. Бир адам мына Имам Сарахси улуу устаздын китебинде мындай деп атат. Бир адам ажыга келсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, "Ман хаджа ва лам ярфус ва лам яфсук ража'a каяумин валадатху умму" дейт. Ким ажылыкка келип, ажылыктын бардык шарттарын толук аткарып, ошол ажылык ибадаттарын аткарып аткан мезгилде сөгүнбөстөн, тилденбестен, бирөөнү капа кылбастан таза сонун ибадатын өтө этияттык менен таза аткарган болсо, кандай кайтат? Энеси жаңы төрөгөн наристе дейт, таза кайтат дейт. Күнөөлөрүнөн арылып кайтат дейт. Бирок бир нерсе калып калат экен, ал эмне? Эки пенденин ортосундагы акы маселесин Аллах кечпейт экен. Бирөөнүн карызы же бирөөнүн аркасынан ошондой бир сөз сүйлөп койгон болсоңуз, мына ошол акыларды Кудай Таалам кечпейт экен, качан кечирим сурамайынча. Ошонун баары ырашыл алмайынча Аллах Таалам кечпейт экен. Көрдүңүздөр. Акы маселеси. Кыяматта дагы эң оор абал ушул экен. Балким 60 жылдык, 70 жылдык бир өмүрдө кылган соопторуңуз ушундай тоодой асман тиреген тоолор бар. Мына ошондой чоң сооптор келет экен. Анан бир убакта хаба мансура болуп, баягы чаң тозоңдой болуп сапырылып кетет экен. Эмнеге? Анткени баягы акы ээлери келип, баягы бул дүйнөдө болбогон бир буюмун алып койгонсуз, болбогон акысын жеп койгонсуз, ошону бербестен өтүп кеткен болсоңуз, же сиздин мурасколлоруңуз төлөбөгөн болсо, акыретте ошону Аллах Таалам тыйындап төлөп берет экен, эмнеңиз менен? Соопторуңуз менен. Анан пенденин ошол соопторуну берип, баягы ээлерине ыраазы кыла албай калган мезгилде, атайы бир периште дайындалган периште Аллах Таала жалбырат экен. О Аллахым, бул пендеңдин берейин деген сооптор түгөндү. Эмне кылабыз дегенде, эми наркы акысын жедирген адам, мазлум адамдын күнөөлөрүн алып бул адамга жүктөйсүңөр дейт экен. Анан баягы акысын сурап келген адамдын күнөөсүн алып буга жүктөй баштайт экен. Ыраазысыңбы? Жок. Ыраазысыңбы? Жок. Ыраазысыңбы? Жок. Элестетиңиздер, кыяматта баягы ар ким өзүнүн жакасын куткаруу учурга ушундай бир оор күн убакыт келгенде, адам кичине бир акысы да чоң нерсеге алмашат экен да. Анткени күнөөлөрү турат. Ошону жууш керек болуп атат. Тазаланыш керек болуп атат. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне деп айтып атат?
чыныгы менин үммөтүмдүн чыныгы банкроту кыяматтагысы дейт. Ошо бир убакытта 60 жылдык 70 жылдык кылган соопторуну берип, ал адамдын ошол акыларын жедирген адамдардын күнөөсүнө жүктөнүп алган адам, мына ошол адам чыныгы банкрот дейт. Чыныгы банкрот дейт. Кудай сактасын. Россияда 10 жылдап, 20 жылдап иштеп келесиз дагы, сон үйлөр саласыз, особняктар саласыз, машиналар аласыз, жерлерди аласыз, башканы кыласыз. Анан келгенден кийин эле баягы жерде сиз туура эмес иш кылгандыгыңыз үчүн бирөө колуңуздан алып койгон болсо үйүңүздү, эмнеңизди, 20 жылдык, 30 жылдык бир эмгегиңиз бир убакта кеткен болсо эмне болот? Эмне болот адам? Балким жүрөгү кармап калышы мүмкүн. Бул дүйнөдөгү бир 70 жылдык өмүрдү коркунучка алып келген нерсе болушу мүмкүн. Ал эми түбөлүктөгүсүчү. Түбөлүк. Акыреттегисичи. Мына ошол чыныгы банкрот ушул экен. Ошон үчүн бул жерде эки түрдүү акы бар экен. Урматтуу ажекелер, биринчиси материалдык акы экен. Материалдык дегенибиз мезгилинде акчалай же буюм тайым менен алган нерсеңизди бул арканы аласыз да, кээде күч менен алышыңыз мүмкүн, кээде уурдап алган болушу мүмкүн, кээде билбей алган болушу мүмкүн, кийин байкап калдыңыз. Мына ошолорду өзү менен төлөп беришиңиз керек. Ал мезгилде 100 сом өтө кымбат болчу, азыр 100 сом менен ал нерсени жаба албайсыз. Демек ошол мезгилде канчага барар болушу мүмкүн, бир алтын же бир эмне, ошондой бир эмнени эсептейсиз дагы, ошонун несин берип, анан аркасынан ыраазычылык аласыз. Кечирип кой, мен эми түшүндүм деп туруп, анан ошону адалдашасыз, ыраазычылыгын аласыз. Бул материалдык нерсе. Экинчи акы эмне экен? Моралдык акы. Мындайча айтканда, буюм тайым болбойт экен, бирок адамдардын акысына сөз менен не койгон болосуз, акысына кирген болосуз. Бул дагы оорураак экен.